келген жер. 10-15 миллион мол Жалалабадтан келді. Мол жер Барпы. Мол жер Жалалабад. Барпыдан шығып, мынайке өзгөндік өзі томенен, адыр менен жол чуып атат. Ушул жол менен түп түзеле дамба куруп мол жерде. Мол жерде таш карьерлер бар. Таштан алып келип таштай берсең эле мол жерде дамба болуп калат, ортосунан көпүрө курасың. Мындай өтүп келип өзгөндөн ылдый жагынан чыксаң, жеңил машиналар Жалалабад менен Оштун ортосуна каттаган 20-25 минут экономдойт экен. Жүктөлгөн оор машиналар 1 саатка чейин экономдойт. Абдан тез кетет да, тоскоол болгон эч ким жок. А бул жол менен келсең өзгөндүн базарынын ичинен өтөсүң. Оор жүктөгөн 40 тонналык машина эмес, жөөтүш кыйын. Бул шаарга ыңгайсыз. Тром, жанагы кан токтоп калгандай элечи. Мына ушуну биз курушубуз керек. Бул биздин стратегиялык кызыкчылыгыбыз ушундай болуш керек да. Жол, арык канал деген бул главный. Чөл өлкөлөрдө эң негизгиси бул каналдар, ирригация. Мамлекет Дурече деп коебу, тиги эме, Вавилон жашаган жер. Арык казгандан башталган экен. Суу жетпей, чөл жер да, арык казгандан. Бизге окшогон тоолуу өлкөлөрдө жол казган. Жол менен эле суу биздечи. Мамлекет ошону жасап берсе, калганын эл өзүбүз кылып алабыз деп турбайбы? Туурабы? Эми эмне кылдык? Өзбекстан менен договор түзүп